Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Баткен телеканалынын эфир саатын түз эфирде улантабыз. Бүгүнкү программабызда ушул жылдын 28 ноябрында өтө турган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүү жана ага көрүлүп жаткан даярдыктар тууралуу кеп кылуу үчүн бүгүн студиябызда коногубуз бар. Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комитетинин төрайымы Шайылдабекова Нуржан Кармабековна. Саламатсызбы, Нуржан Кармабековна, Баткен облусуна жана биздин студиябызга куш келипсиз. Суроону алгач эле ушул Баткен облусуна болгон иш сапарыңыз боюнча сурагым келип турат. Кандай максатта келдиңиз жана иш сапарыңыз тууралуу? Баткен областында жакында түзүлгөн республикалык штабтын көчмө жыйыны бүгүн өткөрүлдү. Ал көчмө жыйынга штабка бардык Баткен областындагы мамлекеттик органдардын, аймактык бөлүмдөрүнүн, башкармалыктарынын, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери катышты. Ал штабта ушул органдардын алдындагы милдеттер, иш-чаралардын планы талкууланды жана тапшырмалар берилди. Мамлекеттик органдардын негизги милдети шайлоо процессинде ошол шайлоо комиссияларга көмөк көрсөтүү. Көмөк көрсөтүүдө эч кандай кийлигишүүгө жол бербөө. Негизги максат ошол аракеттердин максаты бардык шайлоочуларга эркин добуш берүүгө жана эркин билдирүүгө, тандоону эркин жасоого бардык ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү. Ошол милдетин алгагында ошондой эле шайлоочулардын тизмесине киргизип, ошол добуш берүүгө катышууну жеткиликтүү кылуу. Ал жерде өзгөчө шайлоочулардын категорияларына дагы өзүнчө атайын чараларды көрүү, инвалиддүүлүк менен жарандарга өзүнчө бир атайын чаралардын дагы комплекси бар. Ошол чаралардын баарын өз учурунда, өз убагында аткарылыш керек. Ошондой эле мамлекеттик органдардын милдети бул талапкерлер үчүн толук кандуу жана шайланууга, укугун ишке ашырууга дагы шарттарды түзүп берүү. Ал жерде негизги принцип бул нейтралдуулук, бардык талапкерлерге тең укуктук шарттар болуш керек, тең мамиле болуш керек. Анан шайлоочуларга өздөрүнүн программасын жеткирүү, өздөрүнүн максаттарын, жанагы ишмердүүлүгү, келечектеги ишмердүүлүгүнүн бир жолдорун, багыттарын билдирүүгө мүмкүнчүлүк берилиш керек. Ошол максатты жетүүгө кандай ар бир органдын алдында милдеттер турат, ошо функциялар аткарылыш керек. Ошону кеңири бүгүн талкууладык. Штабтын отурумун штабтын жетекчиси, Коопсуздук кеңешинин секретары Иманкулов Марат Муканович өткөрдү. Ошондой эле областтык штабтын жетекчиси губернатор дагы катышты. Ал ошол эле учурда республикалык штабтын мүчөсү. Бардык, мен ойлойм, милдеттер жакшы талкууланып, биз ушул комплекстүү чара көрүүгө даярбыз. Эң биринчиден мамлекеттик органдар шайлоо процессте кандайдыр бир партиялар же талапкерлерге алардын кызыкчылыгына иштебеш керек. Бул административдик ресурстук кыянаттык менен пайдалануу деп саналат. Ал үчүн бардык ошол жолго барган кызматкерлер жоопко тартылат. Ошондой эле азыркы шайлоо процессте бир нече өзгөчө мурдагы сабактардан чыккан өзгөрүүлөр болду административдик ресурска байланыштуу. Ошолор жөнүндө дагы кеңири айтылды. Мен ойлойм, ушундай укуктук база түзүлдү, административдик ресурска каршы эффективдүү чаралар көрүнөт. Бирок ошол эле учурда эң негизги ушул көрүнүштөрдү, мыйзам бузууларды болтурбоого бул албетте саясий эрк. Өлкөнүн саясий жетекчилигинин саясий эркин билдирилди. Ал өлкө башчысы бул принципиалдуу позицияда турат бул маселе боюнча. Анан бүгүн дагы биз штабта ошону талкууладык. Ошондой позицияда штаб турат толугу менен буюрса
областтын жетекчилиги турат. Мен ойлойм, ошол маселе чечилсе, бул дагы мурдагыдай сөз түрүндө кала бербей, практикада толук кандуу ишке ашырылса, мен ойлойм, шайлоо процесси таза болот депчи. Жакшы, быйылкы ушул жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жылдагыдан мурдагы шайлоолордон өзгөчө өтөт деп күтүп турабыз. Өзгөчө ушул депутаттардын саны боюнча токтолуп кетсеңиз, ушул быйылкы шайлоонун өзгөчөлүктөрү жана андагы жаңылыктарга. Быйылкы шайлоо аралаш система менен өтөт. Аралаш системанын киргизүү максаты ошол азыркы өлкөнүн өнүгүү этабын эске алуу менен ошол этапта жогорку кеңештин бир нече функциясы бар да. Мыйзам чыгаруу, өкүлчүлүктүү орган, контролдук бир функцияларды ишке ашырат. Бул жерде өкүлчүлүк функциясын дагы жогорулатып, толук кандуу аймактык, социалдык жана башка өкүлчүлүктү камсыз кылуу максатында ушундай аралаш система киргизилип атат. Ал жерде 36 депутат бир мандаттуу округдарда мажоритардык система менен шайланат. 54 депутат пропорционалдык тутум менен жана даректүү добуш берүү аркылуу шайланат. Анан 36 бир мандаттуу округдан шайлануучу депутаттар ушул аймактык өкүлчүлүктү камсыз кылат. Ар бир, мисалы, азыр 3 миллион 600 шайлоочу бар өлкө боюнча. 36 округдан, демек, орточо эсеп менен алганда 100 миң шайлоочудан бир депутат өкүлчүлүк функцияны, ошо жогорку кеңештин өкүлчүлүк функциясын жогорулатуу максатында ошондой камсыз кылат да өкүлчүлүктү. Анан пропорционалдык тутум менен 54 депутат шайланат. Талапкерлердин тизмеси партиялардан көрсөтүлөт. Партиялар ошо талапкердин тизмесин түзүүдө ушул социалдык ар кандай группалардын өкүлчүлүгүн сакташ керек. Квота деп коебуз. Гендердик квота. 70%-тан көп эмес бир жыныстагы талапкерлер болуш керек. 15%-тан кем эмес 35 жашка чейин жаштар болуш керек тизмеде. Ошондой эле инвалидтүүлүк менен жарандарыбыз үчүн да квота бар, 2ден аз эмес болуш керек. 15%-тан аз эмес этникалык ар кандай өкүлдөр болуш керек тизмеде. Ошол квоталардын сактоо менен тизмелер берилет. Добуш берүүдөн кийин мандаттар, эгерде партиялар өтүш үчүн 5%-дык көлөмдө ошо шайлоого катышкандардын добушун алыш керек өлкө боюнча, республика боюнча. Ошондой эле ар бир областта ошол областта катышкандардын санынан 0,5%-тан аз эмес добуш алыш керек. Эгерде партия ошол босоголорду өтсө, анда мандаттарды бөлүнүүдө партиянын тизмесинде ким көбүрөөк добуш алды, ошолорго мандат берилет. Бул дагы өзгөчөлүгү турбайбы? Бул өзгөчөлүк даректүү добуш берүү деп атайбыз. Бул абдан чоң азыркы системанын артыкчылыгы, анткени шайлоочуларга ушундай мүмкүнчүлүк берет. Өздөрү шайлоого талапкерини тандай алып турбайбы? Да, татыктуу деп тапкан талапкерге добуш берүүгө түз мүмкүнчүлүк түзүп атат бул система. Анан жана биз айтып кетпедикпи, өкүлчүлүктөрдү камсыз кылууга багытталган деп. Анан мандаттардын 30% аялдарга берилет. Ошол ар бир партия канча мандат алса, ошонун 30%. 9 мандат алса партия, жана босоголорду өтүп, анда 3 мандат эң көп добуш алган аялдарга берилет. Калган 6 мандат жана рейтинг боюнча ким көп добуш алды, ошолорго берилет. Ошондо жанагы акырында турган талапкерлер биринчи болуп калышы мүмкүн. Көбүрөөк добуш алып. Жок, аялдар гана эмес, деги эле талапкерлер. Биринчилер балким тизменин акырында болуп калышат. Алган добушка жараша мандаттар берилет. Мен ойлойм, бул акыйкаттуу система деп. Бирок баары бир бул жерде партиядан болуп атпайбы талапкерлер.
Ошондуктан ошону эске алыш керекпиз да, жана 5% босого өтүш керек партия. Демек бул индивидуалдуу бир талапкер катары өзүнө чуркабай эле жалпы партиянын кызыкчылыгын, партиянын идеологиясын, программасын дагы билдириш керек да. Ошол партиялар демократиянын мындай таанылган институту да, демократия үчүн абдан маанилүү институт деп ошол партиялар талапкерлерди көрсөтүү субъект катары сактаганыбыз ошону билдирет. Биз баары бир демократияга жылып атабыз, демократиялык системаларды биз тааныйбыз деп ошол негизги демократиялык институтту биз калтырып атабыз шайлоо системасында. Анан жана бир мандаттуу округ боюнча ким шайланды деп табылат. Ошо боюнча сурай берейин дегем. Талапкерлердин арасында ким көбүрөөк добуш алды, ошо шайланды деп табылат. Мурда шайлоо катышкандардын 50%-нан кем эмес добуш алыш керек болчу. Мурда биз колдонгон бир мандаттуу системаларда. Азыр ким көбүрөөк алды, ошол шайланды деп табылат. Анан шайланган депутат эгерде мөөнөтүнөн мурда өзүнүн мандатын тапшырса, анда жаңы шайлоо өтөт. Ошол дагы жаңы ушундай эрежелер болуп атат. Ушул бир мандаттуу ошол шайлоого катышып жаткан талапкерлердин активдүүлүгү кандай? Бүгүнкү күндө ошол аларды кимдер көрсөтөт, анан ошол талапкерлерди, анан бүгүнкү күндө ошол дээрлик канча талапкер өзүн өзү көрсөттү ушул бир мандаттуу боюнча? Бир мандаттуу округдар боюнча талапкерлер, жарандар өзүн өзү көрсөтүү жолу менен талапкер болуп көрсөтүлсө болот. Ошондой эле партиялар тарабынан дагы талапкерлер көрсөтүлсө болот бир мандаттуу округдарда. Өзүн өзү. Анан бүгүнкү күнү эртең менен 92 болчу. 92 талапкер өзүн өзү көрсөтүп, документтерди, арыздарды тапшырган Борбор шайлоо комиссиясына. Анан талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү ушул 13 октябрга чейин болот. Документтерди тапшыруу 18 октябрдын 18:00-на чейин улантылат. Андан кийин 10 күндүн ичинде бардык ошол документтер текшерилип, мыйзамга ылайыктуулугу каралып, анан катталышат талапкерлер. Ошондон кийин 29 октябрдан баштап эң негизги, эң активдүү шайлоо процесстин компаниясы болот, үгүт компаниясы. Анан дагы этап боюнча айтып коеюн, ошол 27 ноябрда имараттардан тышкары добуш берүү күнү болот. Жана ден соолуктук мүмкүнчүлүктөрүнө жараша үйдөн, участкадан добуш бере албагандар үчүн Көчмө урналар менен. Көчмө урналар менен. 28 ноябрда негизги добуш берүү күнү, анан 20 күндүн ичинде шайлоонун жыйынтыктары жыйынтыкталып жарыяланыш керек. Ошондуктан ушундай этаптар менен шайлоо процесси буюрса бардык тараптардан, жанагы мен айтып кеткен бүгүн мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдар тарабынан, укук коргоо органдар тарабынан, башка субъектилердин, талапкерлер тарабынан, шайлоочулар тарабынан ушул таза шайлоого аракеттери болсо, ушул биргелешкен аракеттер менен буюрса 18 декабрга чейин биз шайлоо процессин аяктайбыз. Ошого ишенем. Ошондуктан биз бүгүн жалаң гана мамлекеттик органдар менен сүйлөшкөн жокпуз. Бүгүн биз укук коргоо органдар үчүн дагы тренинг өткөрдүк. Массалык маалымдоо каражаттар менен семинар өткөрдүк. Партиялар үчүн, талапкерлер үчүн дагы семинарлар жерлерде бүгүн жүргүзүлдү. Ушундай эле жыйындар, семинарлар, жолугушуулар бардык региондордо болуп атат. Эртең Жалал Абадта болот, кечээ Ошто болду, жакында эле Көлдө, Ысык Көлдө өттү. Бардык аймактарда мен ойлойм, ушундай жаңы бир аракеттер болуш керек да. Жаңы түшүнүк болуш керек. Бул шайлоо процесс жалаң эле шайлоо комиссиялардан көз каранды эмес. Шайлоо комиссиялар көп ушул шайлоону уюштурууда көп тараптарга, көп процесстерге жоопкерчиликтүү, бирок алардын колунда бар эмес да.
толук кандуу шайлоо процесс мындай мыйзамдуу жана адилеттүү, тең укуктуу, эркин өтүшүнө бардык тараптардын аракеттери маанилүү. Рахмат. Мен соңку суроону берип кетейин. Бүгүнкү күндө ушул Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоону өткөрүү боюнча өлкө боюнча даярдыктар жүрүп жатат болуш керек. Учурда ошол шайлоо даярдыктарынын кандай процесси жүрүп жатат жана даярдыктар кандай бүгүнкү күндө? Учурда мен талапкерлер жөнүндө айтып кеттик. Талапкерлерди көрсөтүү, каттоо жана аларды үгүт иштерине катышуу этаптарын айтып кеттик. Экинчи ушул негизги процесс бул шайлоочулардын тизмесин тактоо менен болуп атат. 19 сентябрдан баштап бардык участкаларда, ошондой эле биздин шайлоочулардын порталы бар, тизме gov.kg деген. Ошол жерде шайлоочулардын алдын ала тизмеси илинип, шайлоочулар өздөрүнүн маалыматтарын ошол жерде тактап алса болот. Же болбосо биз дагы акысыз телефон сервисти киргизгенбиз. 1255 119 кыска номерлерге чалып дагы өзүнүн участкасын тактап алышына чакырып кетет элем шайлоочуларды. Эгерде кандайдыр бир каталар болсо, анда 12 ноябрга чейин арыз менен шайлоо участкаларга кайрылып, ошол маалыматтарды өзгөртүп, каталарды оңдоп алсак болот. Шайлоочуларды чакырып кетет элем. Тактап алыңыз, анткени айрым жаңы эрежелер дагы бар. Бир мандаттуу округдардын шайлоочулардын тизмесине, мисалы, ошол округга добуш берүү күнүнө чейин 90 күн калганга чейин катталган гана жарандар катыша алат, шайлоочулардын тизмесине киргизилет. Автоматтык түрдө биз жана паспорттун белгиси менен киргизгенбиз, бөлгөнбүз участкаларга. Анан бирок эгерде адрестик жана паспорттук столундагы каттоосу ошол 90 күнгө чейинки башка болсо, паспорттон айырмаланып, анда биз аны дагы эске алабыз. Арыз менен кайрылса, биз аны өзгөртүп тийиштүү участкага, жана туруктуу каттоодо турган участкага алмаштырып беребиз. Бул абдан маанилүү. Мен анткени бардык шайлоочуларды активдүү катышууга чакырам. Активдүү катышууга бизде жакшы жетишкендигибиз бар. Эң биринчиден ар бир добуш эсепке алынат, ар бир добуш так саналат. Добуш берүүнүн жыйынтыктары бизде так жана ачык айкын, анткени биздин жанагы технологиялар бир шайлоочу, бир добушту камсыз кылган, ошондой эле жыйынтыктарын анык, так, чынчыл жана ачык айкын жыйынтыктоого толук кандуу бул процесс камсыздалган. Демек, шайлоого катышууда шайлоочулар өздөрү ушул добуш берүүнүн жыйынтыктарын аныктайт. Бул жана Конституцияда бекитилген элибиз бийликтин булагы деген принципти ишке ашырат да, элибиз ошол өзүнүн бийлигин шайлоолор аркылуу кылат деп. Бул негизди биз пайдаланыш керекпиз. Ошол маанилүү биздин жогорку мыйзам чыгаруучу органдын ишмердүүлүгүнө, ишине катышуу, ушу шайлоо аркылуу эң биринчиден депутаттарды аныктоо процесске мен баарын чакырат элем. Ошондой эле биз бир нерсени унутпайлы. Кандайдыр бир ишканаларда же болбосо мекемелерде, органдарда мындай таасир этүүчү балким аракеттер болгон учурда дагы шайлоо процедуралары төмөндөгүдөй мүмкүнчүлүк берет да, ошол эркин добуш берүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Эч ким урнадан биле албайт кимге силер добуш бердиңер. Эч ким силерди таасир этүүгө укугу жок. Добуш берүүнүн жашыруундугу сакталат, кепилденет. Демек, өзүңүздөр татыктуу деп тааныган талапкерлерге эркин добуш берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Эркин шайлоого катышыңыздар. Чоң рахмат, Нуржан Кармабековна, ушул Баткен облусуна болгон иш сапарыңыздын, кыска иш сапарыңыздын алкагында биздин медиа борбор үчүн дагы убакыт бөлгөнүңүз үчүн жана биздин телекөрүүчүлөр үчүн маанилүү маалымат бергениңиз үчүн рахмат айтабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Миңгүл көчүрүп алып бардым. Ал эми биз 28 ноябрда өтө турган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын шайлоого даярдык көрүү тууралуу кеп курдук. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.